Саламатсыңар балдар. Мен бүгін сіздерге шалғам жомоғын айта бермекчимин. Келгиле, баарыңар жакшылап отуруп, угуп отурабыз. Илгери өткөн заманда Абышка менен кемпир жашаптыр. Алардын бир небереси болчу. Күндөрдүн биринде Абышка короого чыгып, жер аударып, жерди жумшартат. Шалгам егет. Ага күндө келип, шалгамдын түбүнө суу коюп, түбүн жумшартып кетет. Абышка бир күнү эрте менен эрте туруп, суу коюп коеюн деп, шалгамды карап көздөй жөнөйт. Келип караса, шалгам аябай чоң болуп өсүп калганын көрүп, таң калат. Аябай чоң болуп өсүп калыптыр. Аны үйүнө алып бармай болуп, тартат. Күчү жетпей коет. Чарчаган Абышка кемпирин жардамга чакырат. Кемпирим, кел жардамга. Мына ке баратам. Кемпир Абышканы, Абышка шалгамды кармады. Тартат. Күчү жетпей калат. Чарчашып, кемпир небересин жардамга чакырат. Неберем, кел жардамга. Мына ке баратам. Небереси кемпир Абышканы, Абышка шалгамды кармап. Тартат. Күчү жетпей калат. Небереси күчүгүн жардамга чакырат. Күчүгүм, кел жардамга. Баратам. Күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышканы, Абышка шалгамды кармап. Тартат. Күчү жетпей калат. Күчүк мышыкты жардамга чакырды. Мышык, кел жардамга. Баратам. Мышык күчүктү, күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышканы, Абышка шалгамды кармап. Тартат. Күчү жетпей калат. Мышык чычканды жардамга чакырат. Чычкан, кел жардамга. Баратам. Чычкан мышыкты, мышык күчүктү, күчүк кызды, кыз кемпирди, кемпир Абышканы, Абышка шалгамды кармап. Тартат. Күчү жетпей калат. Кайрадан бир жолу тартып көрөлү деп, кайрадан тартышат. Тартат. Мынакей эми. Шалгамды тартып алышат. Мына көрдүңөр балдар, шалгам аябай чоң болгондуктан, алар баары биргеликте шалгамды үзүп алышты. Ошондуктан баарыңар биргеликте ынтымакта бололу. Ушун менен биздин жомогубуз аягына чыкты.